Райондун борборунан 20 километр аралыкта жайгашкан Кичи Кемин айылынын тарыхы 16-17 кылымдарга барып такалат. 1919-жылы эң алгачкы китепканалардын бири дал ушул Кичи Кемин айылында ачылган. Китепкана менен мектептин эрте түптөлүшү билимдүү улан кыздар көп болуусуна өбөлгө түзгөн. Көп жылдык тарыхы бар Чоң Кемин азыр да өсүп өнүп келе жатат. Айтсак, акыркы 2 жылдыкта 40 миллион сомдон ашык каражаттагы иштер бүтүрүлгөнү сыймык эмеспи? Бардыгы жетекчиге байланыштуу. 2,5 жыл мурун айыл башчысы болуп шайланган Алмаз Кенжебаев келгени айыл аймагынын иши илгерилеген. Атым Алмаз Кенжебаев. Эйлеген кызматымды 2021 июнь айынан баштап ушул айыл өкмөт башчысы кызматын ээлеп келем. Бүгүнкү күнгө чейин. Биздин айылдын тарыхы аябай түпкүлүү терең, анча-мынча эгемен мамлекеттерге салыштырмалуу өзүбүздүн тарыхыбыз терең. Бер жагы дегенде бир 16-жылдын ортосунан баштап ушул Кичи Кемин, Чоң Кемин өрөөнү болуп ушул эки өрөөнгө эл келип отурукташып баштаган экен. Биздин Кичи Кемин айылынын калкы 3,5 миңге жакын, тактап айтканда 3375 адамдан турат. Кожолук боюнча 650дөй кожолук бар. Ушул кызматка келгенден бери айыл үчүн көптөгөн иштерибиз аткарылды. Тагыраак айтып кеткенде, келип баштаганда эле ушул таза суу менен алышып, таза суу менен иштеп келебиз. Бүгүнкү күндү ошол таза суу боюнча дагы ишке аша турган болуп калды. 2 скважинаны жандандырып, 2 скважина уруп, азыркы берилип аткан суу жетиштүү, бирок ошого карабастан толук кандуу жетиштүү болуп, бүгүнкү күнү мисалы суу түшкө чейин өйдөк айыл ишет, айылдын өйдө жагы түштөн кийин ылдый жагы жайкы мезгилде. Бирок ошол эки үзгүлтүксүз толук кандуу суу менен камсыз кылуу үчүн бүгүнкү күнү 2 жерден 2 скважинаны бургалап суу чыгаралы деп турабыз. Жакын арада ал иштер да иш жүзүнө ашат. Айылдын ичинде баягы шам чырактар орнотулду. Ал шам чырактын баасы основной негизги көчө деген көчөбүздүн боюнда 3,5 километр жол, 3,5 километр жерге 2 миллион 600 сомду камтыган проекттик сметалык документация түзүлүп, бүгүнкү күнү толук кандуу иш жүзүнө ашылып, уже айылыбыз жарык болуп калды. Андан тышкары Сейилбак боюнча, Сейилбак тууралуу Сейилбактын проектно сметный документациясын 2019 жылы менден мурунку жетекчи келип жасап берген экен, бирок кандайдыр бир себептерден ал иш ишке ашпай, ошол бойдон кагаз туруп калган. 21 жылы келип ошол эки кагаздардын баарын тең өнүктүрүү фондко өткөзүп, ал жерден баягы колдоо таап, каржылоо маселесин ошол жерден чечилип, бүгүнкү күнү парк 11 миллион 744 миңге парк салынып бүттү, эксплуатацияга берилди, парктын ачылышы болду. Парктан тышкары дагы жетекчибиз, райондун жетекчиси Алайбек Мусаевич өзүнүн кесипкөйлүгү боюнча ветеринар экен. Ошол адамдын колдоосу менен биз дагы өз тараптан проекттик сметалык документацияны даярдадык. Бүгүнкү күнү 6 миллион 898 миң сомго ветеринарный комплекс, айылдын башына ветеринарный комплекс салынып бүттү, ал дагы эксплуатацияга өткөзүлүп берилди. Келгенден бери ошол айыл өкмөттүн имаратынын ичи капиталдык ремонттон өттү. Анын суммасы 2 миллион 300 миң сомго жасалды. Бүгүнкү күнү ошол эки айыл өкмөттө 9 кызматкер эмгектенет. 9 кызматкердин эмгек шартын түзүп бериш үчүн ошол эки жылуулук айыл өкмөттүн имаратынын ичинде жылуулук системасын да орноттук. Ичинин баары тең оңдоп түзөп, баардык нерсени бүгүнкү замандын талабына ылайык татынакай кылып жасап койдук. Элдин кайрылуусу менен биз проекттик сметалык документацияны даярдап, бүгүнкү күнү дагы бир толук кандуу садик, бала бакчаны салып берүүгө даярбыз. Ал үчүн проект сметный документацияны даярдадык. Жалпы суммасы 93 миллиондон ашкан
бир садикти салабыз деген ойдо турабыз. Бул сметанын ичине киргизген баардык нерсени киргиздик. Ичинде жана шейшеп, идиш аяк, анысы мунусу жылуулук системасынан бери тең болгон нерсенин баары тең замандын талабына ылайык, бүгүнкү заманга эмне керектелсе ошонун баарын тең камтып, бүгүнкү документациябыз даяр. Азыркы күнү каржылоо булактарын издеп отурабыз. Айырмасы жок, кимиси гана каржылабасын, каржылоо булактарын тапсак, иш жүзүн баштап, ошо куруу иштерин баштайбыз деген алкагында турабыз. 21-жылы мектептин имаратынын ичкисин жана орусча айтканда евроремонт деп айтабыз. Ошол жекини Steam грант менен 3 миллиондон ашык акча сарптап, мектебибиздин ички келбетин толук кандуу оңдоп алдык. Бүгүнкү күнгө чейин мектеп электрический энергия менен жылууланып келген. Биз баягы замандын талабына ылайык электричество баягы эконом кылабыз деп, көмүр жагычы дагы, электрический дагы комбинированный кылып, проекттин сметасын баары тең даярдап түзгөнбүз. Бүгүнкү күнү ошо кемин өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишти баштаган турабыз. Буюрса 2 айдын ичинде ал иштин баарын тең аягына чыгарабыз. Андан тышкары мектептин сырткы ичин жазадык, эми сырткы келбети боюнча фасадты. Ошо фасадты жасайбыз деп 4 миллион 400 акча бөлүнүп турат. Бүгүнкү күнү конкурс жарыяланып, жеңүүчүсү тандалып, мына куруу иштерин, оңдоо иштерин башатында турабыз. Мен Зарипов Самат, ушу Кичкемин айылынын тургуну болом. Эми Кичкемин айылы жөнүндө, айыл өкмөт жөнүндө айта кете турган болсом, мына ошо Алмаз Шаршембаевичтин келгенине 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашкан убакытта ошо айылга далай жакшы иштер жасалып атат. Айта кетсек, мына ушул эле эл эс алуучу парк, ушу эс алуучу жайы курулуп, ушу элге кызмат кылып, ушу жерге жаштар келип, карылар келип, ушу жерде жакшы майрамдарды өткөрүп атышат. Инвесторлор тартып дагы айылыбызга ветеринарный комплекс салынды. Бул ветеринарный комплекс эми элге кызмат кылат. Ошол жерде бүт баары бар комплекс. Ошол жерде ат такалагандан баштап, кой кыркып, ошол жерде мал союп, убойный цех, ооруган малдарды алып келип ошол жерге союп атышат. Күпкөнү жасады. Бул эми Чүй областында мындай комплекс жок деп өткөндө айтышты. Ошо ветеринарлар келип рахмат айтып кетишти. Арес аркалуу мектептин ичиндеги санузелдерди жасап, 3 этажга тең жасалып атат. Жолдор оңдолуп атат. Кудай буйрса, мына эмдиги жылкыга дагы ушу кече мурда күнү келип Минтрастан данный сурашыптыр. 2 километр жер, айылдын ичи асфальт болгон атат. Быйыл эми эмне деп айтабыз, суу аба ырайына байланыштуу тартыш болду, суга суу тартыш болду. Ошону дагы өзү барып, ошо эл менен жүрүп жөнгө салып, ошо эл жакшы түшүм алса экен, элибизде жакшы жашоо болсо экен деп ушундай аракеттерди кылып атат. Мен Эгембердиев Даниэль, ушул Кичигемин Болот Мураталиевич Юнусалиев атындагы мектебинде 9-Б классында окуйм. Ушул паркты бизге салып берген. Өтө ыңгайлуу болду. Кичине балдарга ылайыктуу турниктер, чоңдорго ылайыктуу турниктер, качелялар, ушундайлар орнотулган. Тургундарга, өзүбүздүн айылыбызга жакшы эле болду.